Саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабы. Кутман таңыз мен урматтуу радио угарман жана биздин Facebook'тагы 24 ТВ телеканалындагы көрүүчүлөр, сиздер күн чабыт программасын тыңдап көрө баштадыңыздар. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Түмөнбай Абдинабил алып барам. Биз бүгүн коомдогу актуалдуу ошол эле учурда саясатына бир аз арылып, ошол социалдык же болбосо кайрымдуулук тармагындагы бир маекти уюштуруп турабыз. Өзүңүздөр билгендей, азыр жылуулук тартуулоо аттуу ошол кыштагы бир кайрымдуулук акциясы жүрүп атат десек жаңылышпайбыз. Аны ушул уюштуруп жаткан Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун мына ушул өкүлдөрү бизге келип отурат. Дегенде тааныштыра турган болсок, Миновар Исраилова ушул фонддун башкаруу кеңешинин байкоочу кеңешинин мүчөсү. Ошондой эле биздин Айдар Кубанычбеков мырзабыз бул аталган фонддун төрагасы. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таң. Дегенде ушул Айдар мырза сизден баштайт окшойбуз. Бул акыркы жүрүп жаткан иш-чара, ушул жылуулук тартуулуу акциясы азыр кандай жүрүп атат? Анан активдүүлүк кандай? Ушул боюнча алгач маалымат алсак. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен урматтуу биздин жалпы кыргызстандыктар, Марал ФМ радионун угармандары, көрөрмандары дегендей, чындыгында күнүңдү кайрымдуулук менен башла демекчи. Күнүбүздү ар дайым кайрымдуулук менен баштаган адат кылсак, бул бизге эле жакшы болот экен. Буюрса, бир эле өзүбүз эле эмес, өсүп келаткан жаш муунга дагы маалымат иретинде муну үйрөтүш керек экенбиз. Анан мынакей азыр бизде мынакей фонддун мынакей баягы сезонго жараша акциялары болуп жүрүп жатат. Азыр мынакей суук түшкөнүнө байланыштуу жыл сайын бизде өткөрүлүп келген жылуулук тартуула акциясы уланып жатат. Өткөн ишемби күнү бизде мынакей мыякта мектеп менен Кембридж мектебинин 11-класстагы биздин окуучулар менен, ата-энелер менен, ал жактагы мугалимдер менен 350 кап көмөр таратылды. Бул 24 үй бүлөгө. Бул жума мынакей бул ишемби күнү биздин ишкерлердин колдоосу менен, биздин байкоочу кеңештин, биздин ушул баягы эсепке түшкөн каражаттын, аманаттын эсеби менен дагы бир 200гө жакын кап таратылды. Ар бир үй бүлөгө биз баягы үй бүлөнүн жашап аткан канча адамдын санына жараша 15 мүчөктөн, кээ бирде ишкерлер чыгып калат 10 мүчөктөн берет, 5 каптан бергендер бар. Ошону баягы колдон келишинче аз да болсо ушинтип жылуулук тартылап келели деген ниетте уланып келатат. Бул бир эле көмүр эле менен чектелип калбайт. Мисалы мынакей бизде баягы 71 мектепти биз карап келебиз. Ар дайым бизде ал жакта ата-энесинен ажырап калган балдарыбыз бар. Россиядагы бир атын айтпоосун суранды эле эжекебиз. Ушу 30 баланын жылуу бут кийимдерин алып берип атат. Буюрса, муну мына эртеңдерден буюрса биз таратабыз. Андан сырткары мына жылуу бут кийим, жылуу баш кийим, носки, андан сырткары куртка, айтор жылуулук баягы жылытуучу обогревательдер, айтор жылуулукка эмне тиешеси бар болсо ошонун баардыгына биз ачыкпыз. Анан биз ар дайым айтып келебиз, баягы биздин максатыбыз кайрымдуулук деген түшүнүктү жайылтуу. Анан сөзсүз түрдө эле мунун баардыгын Элим Барсыңбы кылыш керек деген нерсе жок. Мисалы балким көрүп атасыздар, кошунаңыздар болушу мүмкүн, же болбосо туугандар ушундай муктаждыктар болушу мүмкүн. Ошол жактан өзүңүздөр да башласаңыздар болот. Керек болсо бизден мисалы муктаж үй бүлөлөрдүн адрестерин алса, биз беребиз, барып үй бүлө менен өзү биргеликте барып апарып берсе дагы да жакшыраак болот деген ниетте ошол нерсени уюштуруп жаткан учурубуз. Түшүнүктүү. Анан бул эми бул акция канчага созулат? Мисалы, азыр алгачкы жолу угуп аткан кишилер болушу мүмкүн. Бул акциябызга ар бир мекендеш, ар бир жаран активдүү катышса болот. Бул акциябыз мынакей 10 күн болуп калды старт алганына. Эми бул акциябыз качан бүтөт? Бул акциябыз суук чыкканда бүтөт. Мындайча айтканда азыр мынакей ноябрь, быйыл эрте кыш келди. Ноябрда негизи биз мындай декабрларда баштачубуз. Анан бир нерсени айтып кетиш керек. Биз буну негизи бир ай мурда эле баштаганбыз акцияны. Бирок адам баласы качан өзүнүн мойнуна баягы үшүгөндө, сезгенде ошондо активдүү катыш баштайт экен. Муну да билдик. Анткени мынакей катуу суук түшкөндө чындыгында мына берем дегендер, кол кабыш кылам дегендер саны өсүп келатат.
Бул мынакей быйыл ноябрда башталып атат. Эми февраль, балким мартка чейин созулушу мүмкүн. Негизи февраль, айтып атпаймынбы, баягы чилде суук чыкканга чейин, баягы аны биз айта албайт экенбиз, качан суук чыгат экен. Ошого жараша кырдаалга байланыштуу биз бул акциябызды улантып кете беребиз. Түшүнүктүү. Мен барайм, эми бул фонддун байкоочу кеңеши башкадан өзгөчөлөнүп, өзүңүздөр дагы ушул кайрымдуулук ишинде активдүү болуп жүрөсүздөр да, биздин маалыматыбыз боюнча. Анан бул акцияга сиз бир кандай чакырык таштап кетер элеңиз? Канчалык бир маанилүү деп угармандарга бир анын керектүүлүгүн сездирсек болот? Кутман таң, саламатсыздарбы? Мен быйыл Айдарбек айткандай кыш эрте түштү. Ноябрда эле уже суук болуп баштады. Анан ошого бүтүн эле кайрымдуу инсандарды, байкежелерди ушул четте калбай бир аз болсо да өздөрүнүн салымдарын кошуп, муктаж үй бүлөлөр аябай көп. Азыр мына кышында эң эле адамдардын көйгөйлүү проблемасы бул жылуулук. Үйдөгү жылуулук болсо анан баягы жумушуң болот дегендей. Ошо баарын чакырып кетет элем. Ошо бир аз болсо да колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип, ошол жанагы алуучу колдордон эмес, берүүчү колдордон болуп, ушул акцияга активдүү катышып беришиңиздерди чакырат элем. Ушул биз ушу байкоочу кеңештин баягы мүчөлөрү өзүбүз да ушул демилгени көтөрүп, ушу байкы эжелер менен дагы өзүбүз дагы салымыбызды кошуп атабыз. Анан бүтүн эле ушул баардык жашоочуларды, инсандарды ушул көмүр жылуулук акциясына чакырып кетем. Түшүнүктүү. Анан Айдар мырза, негизи сиздер муну биринчи жолу өткөрүп аткан жоксуздар. Бизде чындап эле мындай көмүр алганга дарамети жетпеген үй бүлөлөр канчалык көп кездешет? Бул чындыгында өтө опурталдуу, анан өтө маанилүү суроо болду. Негизи азыркы учурда мына буга чейинкини айтайын, буга чейинки жылда, мисалы биз жылда бул жылуулук тартуулаш акциясы менен статистикасын бере кетсек, 100-150 тоннага чейин көмүр таратып келгенбиз. Быйыл дагы негизи өзүбүзгө баягы командабыз менен, жалпы биздин кесиптештер менен бир максат коюп атабыз, мындан да көбүрөөк кылалы деп. Анан чындыгында айтайын, бир кап көмүрдүн баасы 200 сом. Ошо 200 сомго 200 сомду таба албай, ала албай жүргөн үй бүлөлөр бар. Былтыр эле айтып кетейин, былтыркы бир мисал катары барып калдык Дордой жака. Ал жакта апа өзү бир көзү Азиз, өзү макулатура, мындайча айтканда картон терип иштейт экен, 2 баласы бар. Өзү ижарада, Батирде турат. Анан биз барганыбызда баягы келди, биз чалып бардык, биздин базада каттап алган үй бүлө. Анан ачканда балдар чыкты да, баягы 3 жаш, анан 5 жаш бала. 6 жашпы ошондой. Анан биз баягы ошол кезде да биздин байкоочу кеңештин мүчөсү Самат Дөлөтбаков менен бирге бардык элек. Анан баягы чогуу көтөрүп жүрөбүз, 15 мешокду түшүрүп атабыз капты. Анан баягы түшүрүп жүргөндө эле баягы бала менен ошо агасы менен инисинин ортосунда бир маекке кулак болуп калдык да. Баягы иниси айтат, мунун баардыгы кимге дейт да. Биз угуп атабыз, баягы жаныбызда эле турат да. Анан агасы айтат, бизге окшойт дейт. Анан кичинекей бала мынтип айтат да, баягы янда бул жылы, бул кышта биз үшөйт турбайбызбы деп туруп, тим эле кучакташып сүйүнүп атат да. Эми аны көргөндөн кийин чындыгында элестетиңиздер. Анан биз апасынан сурап, буга чейин деле маалымат алганбыз, анан сурап калдык да. Негизи кандай жагылып келди эле буга чейин, кандай болду эле деп. Эми балам дейт, тапканым 300 сом дейт, 200 сом, 300 сом. Бул мен тамак ашка да жеткириш керекмин, батирге да чыгарыш керекмин, анан жылуулукка да, кайтора кийимге да, баардыгына. Бир чака, мындайча айтканда, бир челек көмүрдү бир жума жаккан үй бүлөлөр бар. Туугандар, бул деген баягы чындыгында биз көрүп атабыз. Бир челек, мындайча айтканда, бир чаканы бир жума жагып, жылымык эле кылып кармап, ичинде жылуу кийимдерде отуруп жүргөндөр өтө көп. Ошондуктан баягы сиздер баягы ойлобоңуздар, баягы 50 сом эле экен, мен 20 сом эле эмне чечмек эле эмес. Тыйындан, бекеринен айтылбаса керек, жамгырдан көл куралат, тыйындан өмүр уланат деп. Ар бир тыйын 3 сом болобу, 5 сом болобу, 10 сом болобу, 100 сом болобу, 50 сом болобу, ар бир тыйын маанилүү. Баягы акырындык менен чогулуп, ушинтип
бир кап көмүр балким ошо үй бүлөлөрдүн бир жумалык балким жылытуу же болбосо кээ бирөө балким 2 жума жылынып отургандар бар. Ошондуктан мен да чакырып кетет элем, мынакей биздин мына байкоочу кеңеш мүчөсү Минабар айым өзү дагы үй бүлөсү менен ар дайым кайрымдуулукта катышып келет. Бир ана жылуулук тартуулаш акциясы менен эле мына бул үй бүлөнү дагы айтып кетиш керекмин. Биздин Сокулукта жаштар майыптар коомун да карап келебиз. Ал жакта 362 жаш майыптар бар. Ошо бир майып үй бүлөгө быйыл үй салып берип атышат. Жаратканыбыз өзү ыраазы болсун. Балким ошондой инициативаны да көтөрүп, кол кабыш кылып, үйү жок жүргөндөр канча да, мисалы ошол жагынан дагы кол кабышып кетсе жакшы болот эле. Анан Минабар айым, ошол мен жогоруда белгилегендей эле өзүңүз дагы активдүү болуп келесиз. Сизде ушундай иштерде активдүү болууга же кайрымдуулукта мындай алдыңкылардан болууга эмне түрткү берет анчалык? Бул түрткү ал өзүңөн го дейм да. Өзүңдө болуп атса, анан кийин карап туруп муктаж адамдарды карап, анан зейнин кейип, анан жардам бергиң келип кетет да. Анан биз да үй бүлөбүздүн атынан ошо быйылкы жылдын чоң жетишкендигибиз ошол майыптар коомундагы байкеге, Молдагазиев Талайбек деген байкеге ошол үй салып берип, июлдун аягында эле баштаганбыз. Буйруса бүтүп, сырт эле калды. Азыр байке жашап атат, ичи үй жылуу. Кудайга шүгүр, мына аз эле жумушу калды, сырт эле. Анан мен дагы ошол жанагы бүтүн колумда бар кайрымдуу инсандарга да кайрылып кетет элем. Ошол бир эле чын жылуулук эмес, башка жактан дагы ошо жардам беришсе колунан келип атканда, мына Ошто ушул үй салып берүү аябай активдүү болуп атат. Азыркы мезгилде Бишкекте эми башталып атат. Анан буйруса ушул ушундай бир майып инсандарга, жанагы муктаж үй бүлөлөргө, ушундай бир үйү жокторго ушундай кылып ушул демилгени дагы көтөрүп атабыз. Ошондой кайрымдуу байкелерди да чакырып кетет элем, эжелерди. Ушундай жакта дагы баягы жарышайлы деп коет. Ошол. Анан эми мындай жашооң, турмушуң өзүнүн угунда кетип атканда, ушул жылуу жумшак, курсак ток жашап атканда ушундай иштин бир Кудай менен иши жок деп кыргыздар айтып коет. Бирок ошого карабастан бир мындай коомдогу жардамга муктаж инсандардыга биз дагы жооптуу экенибизди дагы сезип жүрүүбүз маанилүү болсо керек. Ооба. Биз эми мен азыр ушул үй бүлөм атынан быйыл мына пандемия деп коет, биринчи толкунунда ошо 40 үй бүлөгө Элим барсыңды кайрымдуулук фонд аркылуу бул байкелерден ошол сурап 40 үй бүлөгө азык түлүк жардам бердик. Андан кийин 2 концентрат, анан 2 концентратты бул Элим барсыңды кайрымдуулук фондунан, анан бирөөсүн Ошко жөнөттүк. Анан кийин өзүбүздүн ушул Нукат райондук больницага 653 дана врачтардын формасын тигип бердик, ошо өзүбүздүн үй бүлөнүн атынан. Анан кийин башка дагы могул 71 школадан бир дөмөрчү, бир окуучу деп, ал жерде дагы ошо биздин үй бүлөнүн атынан кайрымдуулугубуз бар. Анан ушул эми өзүңдө болуп атса башкаларга да каалайсың да. Азыр эми биз ар 4-чү күндөрү кайрымдуулук фонд аркылуу жана социалдык иликтөө ишиндеги кыздар менен, балдар менен ушул муктаж үй бүлөлөргө чыгып кыдырып, бир 7-8 үй бүлөгө барабыз. Чет жакалардагыга барып аттым. Анан аябай эле муктаж үй бүлөлөр көп, үйүндө балдары оорулар көп, ТСП, башка, анан ата-энеси ооругандар, ушул күнүгө скорый чакырып, дары-дармекке жетпей турган, акчалары жетпеген эжелерди көрдүк. Анан ушуларга дагы ошо барганыңда колуңан келсе ошо жардам бергиң келип кетет да, ушундай бүт эмең берипчи. Анан ошол баардыгын эле ушул жакшы демилге ушундай иштерге чакырып кетет элем байке эжелерди, бүтүн эле атуулдарды, инсандарды. Түшүнүктүү. Анан Айдар мырза, негизи эле мындай азыркы биздин жалпы темага өтсөк, кайрымдуу катмарды сиз кантип сүрөттөп берет элеңиз? Кайрымдуулукка муктаж катмарды. Негизи мындай экен да, мен буга чейин негизи бир ири бир бизнес ассоциацияда жетектеп иштеп келгенбиз. Ал жакта баягы орто менен жогорку катмар болуп келген экен да. Ал эми кайрымдуулук чөйрөсү бул баягы биздин каалайбызбы муктаж эң төмөнкү жакта жүргөн биздин бир катмарыбыз болуп саналат экен. Чыныгы Кыргызстандын экономикалык жүзү десек да жаңылышпайбыз, анткени чындыгында көп көрөт экенсиң.
Муктаж адамдар тилекке каршы жылдан жылга эгерде статистикалык комитеттин деле статистикасын карай турган болсок, жалпы эле өзүбүздүкүн деле карап көрсөк, тилекке каршы баягы азайбай эле көбөйүп келатат. Өтө-мөтөн быйыл өтө оор жылдардын бирөө болуп жатат. Пандемия болду, жумушсуздук көбөйдү, жумушун жоготуп калгандар көп болду, муктаждар көп болду. Кыскасы пандемиядан кийин эле айтайын мен сиздерге, фондко бир айда болбой калды дегенде 100-150 киши кайрылат. Бул мындай операция, кымбат баалуу операциясынан баштап дары дармек сурап, жылуулук же болбосо жылуу кийим жана башка нерсесин сурап. Анан бул жаатында чындыгында кыла турган жумуштарыбыз өтө көп. Анан ооба биздин максат балык кармап бербей, балык кармаганды үйрөтүү. Бирок элдер ойлошу мүмкүн, бул көмүр менен кантип балык кармап бербей, балык кармаганды үйрөтүп атасыңар депчи. Бирок биз көрүп атабыз, эгерде бул акцияны биз уюштурбасак, ушул көмүрдүн жоктугунан айнам канча деген жаш наристелердин ажырап калып атабыз, өтүп кетип аткандар болуп атат, үшүгөндөн көрүп атабыз. Жок дегенде ушул сезондо, ушул кышта ушул балдарды аман алып калалы деген ниетте бул уюштурулат. Ошол эле азык түлүк мисалы таратылып атканда, муну менен биз деген жакырчылыктан чыгып кете албайбыз, ооба, түшүнүп атабыз. Бирок ошол кезекте бир кесим нанга муктаж болуп турган үй бүлөлөрдү көрүп атабыз. Ачкадан андан кийинки оорулар, эффекттер пайда болуп, андан кийин аны акчасын таба албай канча деген адамдан ажырап калып атабыз. Ошону алдын алуу болуп саналат мисалы. Анан бул акциябызга негизи ар бир эле жаран катышса болот. Мисалы бизде 770 00 40 44 номерине бирдик жүктөө менен, баланс менен, же болбосо баягы ал жака эл сом, баланс, эмне болбосун которуу менен баягы которсоңуздар болот. Бул өтө маанилүү. Анан чындыгында бул пандемиядан кийин эл жалпы эле карапайым эл дагы бесера силкилдиге окшойт. Жашоонун маңызын кичине түшүндүк окшойт. Баягы жашоого болгон көз караштары өзгөрдү окшойт. Эмнеге? Анткени канча деген адамдардан айрылдык, канча деген туугандардын арасынан туугандарды жоготкондорубуз бар. Мисалы 90% жаңылбасам элдин баары эле ооруп чыкты окшойт. Анан чындыгында эмне кылаарын билбей, кой айланайын, колумда болгону да жогу дагы, бул жашоо деген керек турбайбы, бул ден соолук өтө маанилүү турбайбы деп баягы кичине силкине түштү окшойт. Бирок адам баласы биз унчак болот экенбиз. Пандемия бир аз бүтүп эметкенден кийин кайра эле баягы кайдыгерлик эмесине өтүп кеттик. Бирок мынакей ушундай ишкерлерибизден элибизден айланса болот. Ишкерлерибиз ашып ташканынан эмес, колдоп келаткан биздин мекендештер бир эле Кыргызстанда эле эмес, Америкадагы, Европадагы, Кореядагы, Орусиядагы биздин мекендештерибиз да колдоп келет. Булар ашып ташканынан эмес, ошо балким өзлөрү муктаж болуп турат, бирок ошо акыркы бир тапкандан бир аз бөлүшөйүн деп, менин дагы бир салым болуп калсын деген ниетте бөлүшүп келаткан учурум. Бизде угарманыбыз бар экен, аны кабыл алсак. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Алло, саламатсызбы? Марал радиосу. Ооба, сиз түз эфирде угуп атасыз бизди. Саламатсыздарбы? Мен азыр сиздерди угуп калдым эле. Элим барсыңбы фондунун көмүр таратуу акциясы боюнча. Чоң рахмат. Биринчиден фондко терең ыраазычылык билдирем. Пандемия учурунда дагы өз ден соолуктарын, өмүрлөрүн тобокелге алып, ушундай эли журтка кызмат кылгандыктары үчүн. Анан дагы ушундай кышында сонун акциялар бар экен. Көмүр боюнча кимге байланышсак, номерлерин алып калсак болобу? Түшүнүктүү, ыраазычылык билдиребиз. Бизде ошо жогоруда айтып кеткендей эле 0770 00 40 44 номуруна бирдик жүктөө менен же болбосо ал жака каражат жүктөө менен ушундай жардам көрсөтсөңүздөр болот. Же болбосо мынакей Элиң барсынбы коомдук кайрымдуулук фондунун кеңсеси Туңгуч микрорайондо Исакеева 18/3 жайгашкан. Ал жака да барып кененирээк маалымат алса болот. Же болбосо ошо 772 00 2015 номери аркылуу бул фонддун номуру кененирээк маалымат алса болот. Анан айдарымыз ошол эле учурда бул акция кайсыл аймактарда жүрүп жүрөт? Биз ошо маалымат иретинде айтып кетели. Элиң барсынбы коомдук кайрымдуулук фонду бир эле Бишкекте эле эмес, 7 Дубанда барбыз. Ошондуктан кайсы облуста жардам көрсөтөм, көмөк көрсөтөм дегендер болсо, биздин сайтта ушул региондор боюнча, регионалдык биздин
филиалдарыбыздын координаторлору, номерлери бар. Ал жак менен байланышып, Ош болсо Ош, Кызыл Кыя болсо Кызыл Кыя, Жалал Абад болсо Жалал Абад, Талас, Көл, Нарын, айтор баардык жакта биздин өкүлдөрүбүз бар. Жана жогоруда айтып кеткендей эле номерларды алып, же Instagram биздин баракчаларыбыздан, же Facebook баракчаларыбыздан алып, ал жактан көмөк көрсөтөм десеңиздер болот. Андан сырткары ушул жардамга муктаж адамдар кандай ирет менен тандалат? Сиздердеги база кандай түзүлөт? Бизде база мындай түзүлөт. Жогоруда жана Минабар эжеке да айтып кетти. Бизде 1-чи, 3-чү, анан 5-чи күндөрү кабыл алуу күндөрү фондубузда. Муктаж инсандар, муктаж үй бүлөлөр келип учетко турат. Анан 2-чи, 4-чү күндөрү биз ошо кабыл алган документтер боюнча социалдык изилдөө жүргүзүлөт. Биздин социалдык департамент ал жакта биздин коллегаларыбыз аркылуу. Ал жакка биз машина жок болгонуна байланыштуу биз эжелерден суранабыз. Жаратканыбыз өзү ыраазы болсун, өзүлөрүнүн убактысындагы баягы кайрымдуулук кылып машиналар менен апарат. Сөздү азыр ушул жерден улантсак, биздин угармандын суроосун угуп алалы, сөзүңүзгө каралчы. Биз сизди угатабыз, угарман, түз эфирдесиз. Алло, саламатсызбы, Марал бекен? Ооба. Мен азыр башка реклама болуп атабы, азыр эле өмүрбек Чиркешевди көрүп калдымбы, сүйлөп Жок, сиз YouTube'дан көрүп атат окшойсуз. Кечирим сурайбыз, биз түз эфирде башка теманы талкуулап атабыз. Ушул эле улай, мисалы, барып же-жерине таанышат экенсиздер анда. Анан 2-чи, 4-чү күндөрү ушу алынган координатор баягы даректер боюнча үйлөр социалдык изилдөөдөн өтөт. Бул эмнеге? Бул өтө маанилүү. Анткени тилекке каршы ар кандай адамдарды көрдүк. Башка бир адрести берип коет, барсаң ал жактан татынакка килтеген особняк чыгат. Биздин максат бул аманаттарды туура, даректүү жеткирүү болуп саналат да. Фонддун миссиясы ошол көпүрө болуп берип атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн колубуздан келип аткан ушундай жумуштарды колдон келишинче ушинтип аткарып, андан кийин анан базага түшөт. Анан биз үй бүлөлөр менен 1 жыл келишим түзөбүз. Биз эмнелерди кылып бере алабыз, бизден эмнени күтсөңөр болот, биз силерден эмнени күтөбүз. Мисалы, бизде эмгекчил үй бүлө деген долбоорубуз бар. Биздин максат, жана айтып кетпедимби, балык кармап бербей, балык кармаганды үйрөтүү, ошо эмгекке үйрөтүү. Азыркы учурда биз мына буга чейин бир 10го жакын тигүүчү машинкаларды алып бердик. Азыр дагы бир 10дой үй бүлө турат, окутулду, буларга машинка керек. Булар баягы машинка алып берсек эле, тигүүчү машинка. Булар өзлөрүнүн үй бүлөсүн каржылап кетет да. Мисалы, апа же болсо эне ал жактан алсаң аман болушу мүмкүн, бирок ДЦП, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болгон үчүн бул чыга албайт экен да үйдөнчү. Анан биз да ошого ылайыктуу проекттерди, долбоорлорду ашырып, колдон келишинче ушинтип көмөк көрсөтүп келатабыз. Бизде дагы бир угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Түз эфирдесиз, сизди угатабыз. Саламатсызбы. Мен азыр Элим Барсымдын кайрымдуулук фондунун директору Айдар Кылычбековго ыраазычылык билдирип коеюн дедим эле. Менин ыраазычылыгым пандемия абагында ушул Элим Барсымдын кайрымдуулук фонду баары дармектер менен камсыз кылып, канчалаган адамдардын өмүрүн сактап калганга жардам беришти. Ошолордун арасында мен да бармын, айланайын. Ошол Элим Барсымдын кайрымдуулук фондуна чоң ыраазычылык билдирип коеюн деп ушул түз эфирге чыгып жатам. Азыркы учурда дагы жана өмүр таратуу боюнча дагы чоң жакшы иштерди жасап жатышат. Азыр ден соолугуңуз жакшыбы иши кылып? Жакшы, буюрса, ошон үчүн мен ыраазычылык билдирип коеюн деп чалып аттым эле. Сизге чоң рахмат. Негизи эле мен барайм, ушул сыяктуу бир элдин ыраазычылыгы сиздерди дагы шыктантат болуш керек. Мындай ушул сыяктуу мындай элдин рахмат айтуусу же бирөөлөрдүн өмүрүнө, бирөөлөрдүн жакшылыгына себепкер болуу дагы мындай сиздерге ошол эле жетиштүү болсо керек дейм да. Ооба, бул адамдын баягы ыраазычылыгына жетүү, бул Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү дегендей, биз аябай адамдар алкыш айтып, рахмат айтып атса сүйүнөбүз. Ушул анан бул ушул Элим Барсымдын кайрымдуулук фонду үчүн аябай алгылыктуу иштерди кылып, ушу биргеликте демилгелерди көтөрүп атышат. Буларга да Алла ыраазы болсун. Ушундай жакшы иштер көп боло берсин. Ушу кайрымдуу инсандар да көбөйө берсин. Ушу элдин азыркы мондай экономика түшүп, элде аябай кыйынчылык болуп атканда ушундай элдин ыраазычылыгын алып, алкышын алган бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Ушул эле улай, мисалы, байкоочу кеңеш кантип мындай көз салып турат? Себеби ушул кайрымдуулук кылабыз деп
учурунда алдап кеткендер дагы болбой койгон эмес да, ошондон мындай элде шектелүү дагы жок эмес десек жаңылышпайбыз да. Ошого ачык айкындуулук үчүн сиздердин процесс кандай жүрөт? Биз байкоочу кеңешиндеги байкежелер бир айда бир жолу чогулушубуз болуп турат. Азыр эми пандемияга байланыштуу Zoom аркылуу, интернет аркылуу жолугушуу, ошол жерден биз бул байкоо Элин Барсың кайрымдуулук фондунун отчетун ошол жактан угабыз. Анан азыр эми өткөндөн бери пандемия бир аз эме жакшы болгонуна байланыштуу эме собрание жолугушууда өткөндө булар эмесин беришти, отчетун. Ар 6 айда ошол фонд кандай иштерди жасап атат, кандай иштер жетишкендиктерге жетишти, и алдыдагы пландары кандай, ошол боюнча маселелер көтөрүлөт. Анан ал жердеги байкежелер өзүбүз дагы ойлорубузду, пикирлерибизди айтып, анан дагы мондай кылса болот, же буну мындай кылсаңар болот деген өзүбүздүн жакшы ойлорду айтып, ошол жерден анан чогулуп ошол кемелгелерди көтөрүп чыгабыз да. Демек, мындай сиздер көзөмөлдөп турасыздар да? Көзөмөлдөп турабыз, булардын отчетун алып турабыз. Ошол мисалы мээримдүү тыйындагы акция болуп атат. Ошол акча каяка кетти? Канчасы каяка жумшалды? Канча акча эмеге жана муктаж үй бүлөлөргө кетти? Ушул канча кийим таркалды? Канча азык-түлүк пакеттери? Жана 71 мектептин балдарына кандай иштер болуп атат, чаралар, ошолор боюнча ар айда булар бизге отчет берип турат. Ошол аркылуу биз көзөмөлдөп турабыз да. Анан бул жагда келген билдирүү бар экен, чоң рахмат, аман болгула, өнүп өсүп элге жардамыңарды бере бергиле деген угарманыбыз дагы жазган экен. Анан Айдар мырза, бул сыяктуу акцияларда сиздерге такай катышып жүргөн дагы адамдар бар. Мен билгенден алар башка тармактан, балким анын ичинде маданият өкүлдөрү дагы жок эмес. Бизде негизи бул кайрымдуулукта ар тараптуу инсандар катышат. Мисалы, мына пандемия убагында, пандемияга чейин деле биздин мынакей маданият өкүлдөрүбүз, шоу-бизнес тармагында жүргөн ырчыларыбыз, бийчилерибиз, алып баруучулар активдүү катышып келет. Ишкерлер, студенттер. Анткени өтө пандемияда Барбыз деген командабыз, бул ушу маданият чөйрөсүнөн түптүргөн командабыз. Бул Барбыз долбоору алкагында 7 областка дары-дармек баягы катуу болуп турган учурда колубуздан келишинче өзлөрүнүн машиналары менен, өзлөрүнүн бензиндери менен канча деген ырчыларыбыз мына өзлөрү чыгып азык-түлүгүнөн баштаганбыз, кийин дары-дармек, концентратор менен уланды бул нерсе. Студенттерибиз бар. Студенттер мисалы үчүн өзүнүн баягы үйрөнөйүн, мен кылганым эл үчүн болсо, үйрөнгөнүм өзүм үчүн деп студенттер менен иштешип келебиз мисалы. Ишкерлер болсун. Анан ар бир долбоорго активдүү же болбосо ар дайым бизди колдоп келаткан дагы демөөрчү дейбизби, колдоочубуз дейбизби көп бар. Мисалы, ошол эле ырчылардын бир баласын айтып кетейин. Алып баруучунун, Канай Анаркуловдун деген бир алып баруучу бар. Өзү Таластан болот. Мунун баласы 1 жаштан бери мээримдүү тыйын акциясына катышып келет. Азыр 4 жаштабы, жаңылбасам 5 жаштабы ошондой. Баягы 1 жаштан бери катышып келаткандар бар. Андан сырткары мисалы бир эле бул жакта эле эмес, мынакей Чикагода болсун, баягы Вашингтондо болсун, Европанын Франкфурт, андан сырткары башка чоң ири шаарларынан жүргөн мекендештерибиз бар. Россиядан, Кореядан. Булар дагы ушу бир окуучу, бир демөөрчү долбоорубуз бар. Бул ушу ата-энесинен ажырап калган, жана 71 мектепте интернатта балдарды колдоо. Ушул долбоорду колдоп келет. 5 жылдан бери, 4 жылдан бери колдоп келаткандар бар да, мисалы. Эми мындай кишилердин саны көп. Ар бир акцияга активдүү катышкандар бар. Анан бир жолу катышып, мисалы Айжан эжекебиз бар, маданият чөйрөсүндө жүргөн, өзү негизи ресторатор, кафе иштетет. Башында өзү келгенде дагы, мен жөн эле фасовка мындай чыкканда, продуктуну салганга эле келгем дейт. Азыр болсо бардык иш-чарага активдүү катышып келет, мисалы. Миргүл Эсеналиева деген эжекебиз, мисалы. Бул өзү менеджер, ырчылардын менеджери, бирок ар дайым баягы эмнеде кайрымдуулукта локомотив болуп келет. Ошол эле Нурсултан Майназаров инибиз. Андан сырткары көп Анжелика болсун, ат айта албаган бүт ырчылар болсун, алып баруучулар бардыгы баягы колунан келишинче. Анан айтып кеткендей эле ишкерлер өзүнө байкоочу кеңеш. Байкоочу кеңеш да көп инициатива бизге көтөрөт. Мисалы, биз жөн эле туруп эле жөн эле биз байкап же болсо силерди мында баалап
же болбосо баа берүү эмес, биз да эмне кыла алабыз, келиңиздер деп туруп мынакей концентраторундай дарысы болгондо дарысына колдон келишинче. Бирок мен билем толугу менен ал жакта жүргөн биздин комиссиядагылар баягы өзлөрү муктаж, өзлөрү карыздары бар, бирок анысына карабай мен колуман келишинче ушу азыр алсам маман кезде ушуну кол кабыш кылып жардам берип калайын, колуман келгенин бергенин баягы кол кабыш кылып калайын деген ниетте кылып жүргөндөр көп. Инсандар менен жолугабыз, 7.000 сом, 8.000 сом маяна алып, айлык алып, ошону 1000 сом кайрымдуулук кылып бергендер бар. Мисалы, таксисттер бар, мисалы мына азыр деле угуп аткандар болушу мүмкүн. Кетип баратып, күнүмдүк 500 сом, 700 сом таап, ошону келип туруп мен ушу бир күндүк тапканымды кайрымдуулук кылайын дедим элем деп пандемия убагында канча жардам берди. Баягы айтайын деп атканым, сөзсүз түрдө эле кайрымдуулук дегенде бизде тилекке каршы мондай бир түшүнүк пайда болуп калганда, байлар кылыш керек, акча менен. Жок, андай эмес туугандар. Ар дайым айтып келебиз, кайрымдуулук дегенде врачсыңбы, туура диагнозду кой, мынакей эң чоң кайрымдуулук ошо. Эгер мугалим болсоң, кол астында окутуп аткан 20-30 окуучуңа татыктуу билим берсең, эртең анын арасынан бир ишкери чыгат, бир врач чыгат, бир башкаруучу чыгышы мүмкүн, бир бизнесмен чыгышы мүмкүн. Мына эң чоң кайрымдуулук ошо, эч ким акча сурап аткан жер жок. Анан сөзсүз түрдө эле акча деген нерсе жок. Билим болсо, тил билсең, тил үйрөт. Кайсы кесиптин ээси болсоң, ошол кесипке үйрөт. Мисалы, ар бир киши өзүнүн колунан келген кайрымдуулук ишин кылса болот. Ошондуктан биз ар дайым айтабыз, бул кайрымдуулук ишинде берген адам эр адам экен. Анткени элестеткиле, тапканынан бөлүшө билүү бул ар бирөөнүн колунан келе бербейт. Колунда болгон адамдарынан деле барып көрдүк, мен бай эмесмин дегендер чыгат. Бирок ошондой эле өзлөрү муктаж болуп турган адамдар дагы колунан келишинче өзлөрү жардам берип калайын дегендер. Атүгүл мындай да окуяларга баягы душар болдук, көп болуп калдык. Азык түлүк таратып жүргөндө бир эжеге бардык, 3 баласы бар, уда төрөлгөн, өзү муктаж, бирок барып берип атсак, 5 килограмм ундан берип атканбыз, анан азык түлүктөр бар болчу. Бул унду мен албай эле коеюн дейт да. Өзүм көрүп атабыз муктаж. Эмнеге десем, кече кошуналар 2 килограмм ун бердиле дейт. Мен ушу 2 килограмм мен ун менен жашап турайын. Мага окшогон үй бүлөгө могу 5 килограммды дагы бөлүп апарып берсеңер дейт да. Бирок ошол эле учурда, келе мага бере бербейсиңби? Килтеген тотнака үйдөн чыгып, бул эми мамлекеттикке да бере берди, эмне болмок эле дегендер да бар да, тилекке каршы. Биз ар дайым айтып келебиз, мамлекеттик эмес, бул ар бир тыйын чогулган каражат. Ошондуктан бул аманатты биз даректүү жеткирүү өтө маанилүү. Ошон үчүн бир эле квартальныйларга эле аманаттарды же азык түлүктөр бербейбиз биз. Ар бир үймө үй кыдырып, жанагы айтып кетпедик, барбыз командабыз менен үймө үй кыдырып, ушинтип тапшырылып берилет. Көмүрлөр да ошондой да. Мен барай мынан айтып калбадыбы, мисалы, негизи кайрымдуулукту адатка айлантуу же болбосо мындай өзүнүн бир миссиясы катары кантип мындай кабылдаса болот? Себеби мындай муну менен эми өзүнө милдет катары албай жүргөн адамдар да көп да. Мен кайрымдуулук кылып бул ар бир адамга бул милдет дебейм. Ал адамдын өзүнүн эрки. Мына Айдарбайка айткандай, акча жактан эле эмес, башка жактан деле кайрымдуулук кылса болот дегенде, ушундай ал адамдын өзүнөн деп ойлойм. Аны эч ким мондой жанагы зордуктап жардам бер деп аткан жок. Ушул ар бир инсан, ар бир атуу өзүнүн нарагында болсо жардам берет деп ойлойм. Ушул наракта кантип пайда кылса болот? Мисалы, эмне түрткү болуш керек мисалы мен кайрымдуулук кылышым үчүн? Адамдардын акысын өтпөйүн, биринчи ыйманы күчтүү болуш керек, адамдын ыйманы болуш керек, билими болуш керек, анан ой жүгүртүш керек, күчтүү адам болуш керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Анан Айдар мырза, негизи эле ушул суроону сизге дагы берейинби да, саарлашып жүрөсүз. Мындай кантип пайда болот? Көбүнчө мен билгенден бир ошол кайрымдуулукка муктаж инсандарды көрүп дагы бул ишке активдүү киришкендер бар. Баягы биздин ата бабаларыбыз айтып келген жакшы бир сөз бар эмеспи? 1000 уккандан бир көргөн артык депчи. Ошо көргөндө адам таасирленет экен. Мисалы, ошол эле чоң белгилүү ишкерлер, дүйнөнү багынткан, ошол эле Стив Джобс болсун, мисалы, акыркы сөзүндө эмне деп айтып кеткен, көп эле сөз айтса керек, бирок ошол кайрымдуулукка тиешелүү. Мен жашоомдо көп нерсенин даамын татып көрдүм дейт. Бирок ошо кайрымдуулук кылып жаткан учурдагы ошо секундалар, ошо минутадагы алган рахат
дүйнөдөн башка андай эч бир рахат ала алган жокмун дейт да. Муну эмнеге айтып атам? Мисалы биз ата эне катары бул кайрымдуу, боорукер, берешен инсандарды кантип тарбиялайбыз? Биз ар бир адам өзүнөн башташ керек экен. Эгерде сен үй бүлөң болсо, өсүп келаткан жаш муунга, балдарыңа ошого өзүң мисал болуш үчүн, эгерде сен өзүң биринчи кылбасаң, туруп эле сен кыл десең, кылбайт экен ал нерсе, ал киши же ал бала. Ошондуктан жалпы эле коомубузду тарбиялоо, коомубузга бул нерсени үйрөтүү ушул сыяктуу долбоорлордун негизинде аралашып, журулушуп, ошо эл менен эл болгондо ошондо көрөт экенбиз да. Анан жанагынтип үй бүлөгө барып, өзү барып бергендечи, тим эле мына барып келген ишкерлер болсун, барып келген студенттер болсун, ошол эле маданият чөйрөсүндөгү инсандар ким гана болбосун ар дайым айтып келишет. Тим эле башкача бир эффект алып келдим, анан ошол күнүм башкача берекелүү өттү дейт да, мисалы. Неге анткени эми баягы турмуштун эшек арбасын сүрөп ар бир адам, ар бир инсан жүрөбүз да. Бирок ошол эле учурда убакыт таап, ушул жаатта дагы баягы кайрымдуулук ишинде дагы аралашып журулушсак, бул биринчи кезекте ошо адамдын өзүнө пайдалуу алып келет экен да. Дүйнө жүзүндө канча деген долбоорлор бар экен. Бир ишкердүүлүктү баштайм десең, стартап жана сыяктуу ошо сыяктуу. Бирок ар бирөөндө риск бар да. 50-50 же болуп кетет, же болбойт. Бирок бир эле долбоор бар экен, бул жашоодо кайрымдуулук долбоору. Бул долбоор аркылуу сен себепкер болгон адамды учурда болот экен, берген адам учурда да болот экен, алган адамды учурда болот экен. Win-win баардыгы учурда болот экен. Ошондуктан бул долбоорлорго өзү жеке сөзсүз түрдө элдин барысынбы эле эмес, өзү үй бүлө катары катышып, үй бүлө алып алып, мисалы бир тууган үй бүлө деген долбоорубуз бар. Бул долбоор алкагында муктаж бир үй бүлө берилет, бир үй бүлө, эки үй бүлө эмесине жараша, өзүнүн абалына жараша. Анан негизги максат ошо үй бүлөсү менен барып бир айда бир жолу зыярат кылып, ал үй бүлөнү керектүү ошо дары-дармек же болсо азык-түлүгүн апарып берүү. Мисалы, керек болсо кайрылыңыздар, биз ушундой үй бүлөлөрдү таап берели мисалы. Анан убактыбыз да чектелип баратат. Эми ушул кышкы кайрымдуулук акциясына же болбосо жылуулук тартуулоо акциясына катышууну каалагандар кантип байланыша алат? Координаттарды бир сиз айтып койсоңуз. Дагы бир ирет, мынакей азыр өтө суук болуп атат, быйыл кыш эрте келди. Чындыгында балким биз жылуу кийим, жылуу бут кийим менен жүрүшүбүз мүмкүн, бирок ошо бут кийимге муктаж болуп, ошо бир чака көмүргө муктаж болуп жүргөн үй бүлөлөр өтө көп. Ошондуктан биз да ошо жылуулук тартуулайбыз, Подари тепло деген акциябызды активдүү колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Ал боюнча мына 0770 00 40 44 номерине баланс бирдик жүктөп же аманат которсоңуздар болот. Дагы бир жолу айтып кетейин, 0770 00 40 44 номуруна бирдик жүктөп же болсо баягы каражат которсоңуздар болот. Же болбосо өзүм үй бүлө таратып өзүм берет элем дегендер болсо 0772 00 20 15 номуруна, бул Элдин барысынбы фондунун номери, байланышып үй бүлөлөрдөн алсаңыздар болот. Биз мына Instagram баракчабызда дагы, Facebook баракчабызда дагы активдүүбүз, ал жактан дагы суроо узатып дарек алсаңыздар болот. Ар бир мекендешибизди, ар бир жараныбызды чакырып кетет элем. Ушундай суукта муктаж үй бүлөлөрдүн жүрөктөрүн жылытканга себепкер бололу. Сиздерге чоң рахмат. Ушул ишиңиздерге ийгилик, бир кайтарым күтпөй кылып аткан жакшы иштериңиздер дагы да көбөйөрсүн дейли. Урматтуу биздин радио угармандар жана биздин Facebook'тагы 24 ТВ телеканалындагы көрүүчүлөр, биз бүгүн кышкы кайрымдуулук акциялары темасында маек курдук. Студиябыздын коноктору Элдин барысынбы коомдук кайрымдуулук фондунун байкоочу кеңешинин мүчөсү Минабар Исраилова айым болду. Ошондой эле аталган ушул кайрымдуулук фонддун төрагасы Айдар Кубанычбеков мырзалар келип бизге ой бөлүштү. Берүүнү мен Түмөн Баяп Жинебул алып бардым. Сиздер муну кайталап биздин Facebook баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Бизден алыстабаңыздар. Алдыда жаңылыктар түрмөгү бар. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт.